Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruqya. Ruqyaçı же болсо ar-raqi. Анын шарты жана аны кантип билсе болот. Жана ошондой эле анын бөлөк сыйкырчылардан же көз ачыктардан айырмасы. Эң биринчи белги анын Алла Таалага болгон ишениминин түздүгү. Мындайча айтканда акыйдасынын ахлу сунна вал жамаанын акыйдасында болуусу бул эң негизги жана алгачкы шарты. Экинчиси болсо анын бөлөк элдерден, бөлөк мусулмандардан айырмалап турган өзгөчө ибадаттары. Үчүнчүсү ошол эле учурда рокуй же болбосо дем салып аткан адам жин шайтандын мага кирип кетет же болбосо мага зыян берет деп коркпоосу шарт. Ошондой эле ал алдындагы дем салып аткан адамдын абалын алдын ала ага анализ чыгарбоосу. Жана ошондой эле андан кандайдыр бир кийиминин, кандайдыр бир же болбосо предметтин ата-энесинин атын сураган сыяктуу ушундай ар кандай нерселерден алыс болуусу шарт. Демге депрессияга кабылган, түндө уйкусун жоготкон, уктаса эс албаган, түндөсү чоочуп туруп ыйлаган, жана ошондой эле түндөсү базып кеткендигин өзү байкабай калган адамдар. Жана ошондой эле денесинин кай жери ооруп аткандыгын билбей шалдырып, алсыз болуп аткан адамдар муктаж. Урматтуу мусулман бир тууган. Бул жерде биз эскертип аткан ооруларга гана шифа экен деп ойлобоңуз. Себеби Алла субханаху ва таала өзү баса белгилеп айтып өткөн Кур'ан-ы Каримде: "Унназилу минал Кур'ани ма хува шифау ва рахматун лил муъминин ва ла язидул залимина илля хасара." Мумундар үчүн Кур'ан бул шифа жана ошондой эле мээрими Алла Тааланын. Шифа бир шарт менен ал ыйман келтирген болсо. Илимдүү адамдардын бири айткан: эгерде окуп аткан аят ооруга дал келе турган болсо, кайсы оору болбосун, колуңуздагы сынык болсо дагы, ошондой эле физикалык жактан болуп аткан оору болсо дагы шифа табарында эч кандай күмөн шек дагы жок. Себеби бул Алланын сөзү. Алланын сөзүнүн алдында эч нерсе туруштук кыла албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала Кур'анда айткандай: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина." Эрте мененки кечинде окулуучу зикирлер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү окуган калтырбай. Андыктан бул бизге дагы милдет болбосо дагы мусулмандын саламаттыкта жана ошондой эле бейпилдикте жашаш үчүн бул зикирлерди эрте менен кечинде калтырбастан айтуусу абзел. Бирине токтоло турган болсо, Пайгамбарыбыз айтат: "Аъуду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак." Мына ушул сөздү эрте менен 3 жолу айта турган болсо, же кечинде 3 жолу айта турган болсо, аны кеч киргенге чейин, таң атканга чейин эч бир шайтан ага зыяндык кыла албайт дейт. Ошондой эле ал ибадаттарга, Алла Таалага жакын болуусу шарт. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Умарга айткан: "О Умар, сен баскан жол менен шайтан база албайт" деген. Демек, эмне үчүн? Умардын дене күчү үчүн эмес, анын Алла Таалага болгон ыйманы, Алла Таала менен болгон байланышы себептүү шайтан аны менен ага зыян бермек турсун, ал баскан жол менен база да алган эмес.